41-1208. Поручителиң жок болсо, үй алуу татаал болот экен. Көбү азырынча убактылуу арендага алып жашашат. Братан, кел по-свойски кылайлы депчи. Бул комплексте бир комнаталуу үйлөрдө вообще жок. Свет жок. Көчүп кирүү процесси деп койсок болот да. Ошондо где-то бир 3000дей адам жашайт. Бул жакта бир 12 кир жуугуч машина бар, жана бир 10-12 чактуу кургаткыч машиналар бар. Кыргыздар жаңы келгенде көбүнчө каякта жашашат? Бул жак 4 комнаталуу, анан 2.5 bathroom деп коет, 3350 болуп атат. Ар бир айдын 5 чейин төлөш керек. Төлөнбөсө Ria системасы аркылуу дүйнөнүн каалаган жеринен үй бүлөңүзгө жана жакындарыңызга акча жөнөтүү ого бетер тез жана жеңил болуп калды. Ria системасы аркылуу сиз акчаны Кыргызстанга түздөн-түз М-банкка жөнөтө аласыз. Акча которууну жөнөтүү үчүн телефон номери гана керек. Акча 10 мүнөттүн ичинде келип түшөт. М-банк, чексиз которуулар. Акшын аймагына кирген кыргызстандыктардын биринчи маселеси турак жай маселеси. Көп мекендештерибиз биздин Алтынбек деген жердешибиз павильондо иштейт деп ушул жерден үй алганы келишет экен. Биринчи мен Америкадагы турак жайымды алууда эмнелерге көңүл бурушум керек? Алтынбектен чогуу кеңеш алып көрөбүз. Саламатсызбы? Саты сизге. Ооба. Менин атым Саната. Сизге кыргыз туугандар жөнөттү эле ушул жактан квартира нетсе болот, кыргыз жигити иштейт деп. Ооба, бул жакта болот. Бизде 1 комнаталуу, 2 комнаталуу квартиралар бар. Баасы кандай болот? Кандай? Сиздер качан көчүп кирейин деп атасыздар? Биз жаңы келдик. Жаңы келдик. Канча тез болсо ошончо жакшы да. Сиздерге үстүнкү этажданбы, астыңкы этажданбы, же айырмасы жокпу? Айырмасы жок. Айырмасы жок. Бизде 1 комнаталуу квартиралар бар. 1650дөн 1750, 1550дөн бар, 13 айга или же 1 жылга бар. 1 жылга толук алышыбыз керек болот. Ооба, 1 жылга толук алышыңыздар керек. 1 жыл жашабай кете турган болуп калсачы? 1 жыл жашабай кете турган болсоңуздар, анда саблиз деген процесс бар. Өзүңүздөрдүн ордуңуздарга ошондой адамдарды табышыңыздар керек. Или же 2 ай заранее айтышыңыздар керек, 60 күн заранее айтышыңыздар керек бизге. 41-1208 1403. Алтынбек, квартира сурап кайрылгандар кимдер көбүнчө? Америкалыктардын өздөрү дагы менчик үй эмес, баягы ижарага алган үйлөргө көп жашашабы? Бул жерде тенденция кандай? Бул жака көбүнчө американецтер, кыргыздар, азыркы моментте биздин кыргыздар да аябай көп келишип атат. Америкалыктар өздөрү ижарага алып жашашабы? Же ар бир үй бүлөнүн, мисалы Кыргызстанда үй алуу маселеси курч турат да, бул жакта кандай? Бул жакта деле алса болот, бирок азыр американецтердин көбү азырынча убактылуу арендага алып жашашат. Анан возможностьтор болгондон кийин, балким кичинекейден кийин алып. Ошол эле жаш үй бүлөлөр болушу мүмкүн, алар кимдер? Жаш үй бүлөлөр эми ар кандай негизинен айткандачы, кыргыздарда деле жаш үй бүлөлөр бар, американецтерде бар, башка улуттарда жаш үй бүлөлөр бар. Бирок эми жаңы келгендерге ошол ыңгайлуу, анткени арендага алып, башында анан кичине иштеп, орношуп алгандан кийин анан балким уже үй алганга возможностьтору бар, анан чыгып кетишет. Бирок кээкилер бар, билем, бул жакта иштегенде караганда кээкилер биякта жүз жашагандар 10 жыл, 15 жыл жашагандар да бар. 18 жыл жашагандар да бар. Аларга жагат, анткени алар жумушу жакын бул жерге, анан эч кандай эме ыңгайсыз сезишпейт өздөрүнө. Үй издөөнүн негизги критерийлери эмнелерге көңүл бурушат? Салыштырмалуу айта кетсеңиз. Эми бул жакта ID керек, права керек, анан банк стейтмент керек, акыркы 2 айдын банк стейтмент керек. Ал кредиттик тарыхы, Кредиттик тарыхы керек. И иштеп аткан жеринен чек керек. Мен иштеп атам, мондай, мен убагында киргенде төлөй алам деген зарплатасы керек. Айталы, жаңы эле келди Кошмо Штаттарына. Мүмкүн мыйзамдуу келди, мүмкүн мыйзамсыз келди. Ал адам кандай татаалдыктарга дуушар болот? Алар эми биз келгенде айтабыз, бизден сурашат кандай кирсе болот деп. Ошондо биз айтабыз, поручительдери бар болсо или спонсорлор бар болсо, тааныш билиштер, ошолор жардамдашат. Ал спонсор деген ким? Поручитель деген кандай миссияда болот? Ошону миссия дегенде ал өзүнүн атына алып үйдү, анан бул тааныштарын киргизет, же туугандарын же инилерин киргизип коюшат. Алар көбүнчө в основном биякта 2 жыл, 3 жылдан көп жүргөн адамдар, кредит скору бар адамдар.
поручитель болуп берилет, спонсор болуп Демек, берилет. жаңы келгенде, эгерде үй бүлөң менен эч кандай таанышың, поручителиң жок болсо, үй алуу татаал болот экен. Үй алуу татаал негизи. Биздин ушул павильон апартментте, бул жакта, комплекста болбойт. Поручитель жок, ала албайсың. Балким башка жактарда болушу мүмкүн, бирок биздин системада процессе ушундай өтөт. Спонсоруң керек. Бир гана ушул сенин поручителиң болсо, квартира алууга, арендаға квартира алууга деп сүйлөлчү. Мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк болгондо төлөмү кандай болот? Ошол гана жетиштүүбү? Ай сайын төлөп кете береби же жыл алдына төлөш керек дегендер барбы? Жок, ошол бизде moving administration fee деп коет. Кирип атканда башында $350 moving administration fee бар. $350. Анан ар бир адам договордо канча адам болсо, ошон үчүн ар бирине $50 болот. Допустим, эки адам бир комнатага кирип атат. Ар бирине $50, $100 и плюс moving fee. Moving fee дегенди айтып түшүндүрүп берсеңиз. Бул көчүп кирүү процесси деп койсок болот да. Эми кээки жерлерде депозит алат. Биринчи акыркы биз азыр албайбыз анда, то есть бизде андай жок. Биз көчүп кирүү процесси бар, ошого $350 бир жолу төлөнөт, кайтарылбайт. И ар бир анкетага, ар бир адамга $50 и ошондо где-то $450 болсо өтөт. Мен сіздерге бір комнаталы квартираны көрсөтөм. Бул жакта 41 жак, бул жак киребиз. 14-чү этажда. Канчанчы? 16-чы этажда бар, бирөөсү 14-чү этажда. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Как дела? Как дела? Нормально? Ассаламу алейкум. Приветствую. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Чуть добро киребиз. Кайсы керек? 11 бе? 16:08 бул жакка экен. Бул жак гостиница, отель сыяктуу экен, Эми типа ошондой комплекс болуп калат да, ооба. Комплекс сыяктуу. Мына бул жак бир комнаталуу квартира. Бул жакта кирсеңиздер, кухнясы бар. Өзгөчө азыр Кыргызстанда дагы студия стилинде деген да ушул Американы студияларына окшош. Бул жакта балкону бар, анан көрүнүшү жакшы. Павильон аталышындагы Алтынбек жердешибиз иштеген жер, бул жерде аэропортко өтө эле жакын жайгашкан экен дагы, бир нече алыстыкта гана шаардын борбору, ал эми шаардын борборуна кетүү үчүн бул жерден метрого түшсө болот экен, жана ошондой эле автобустар жүрөт экен. Анан Чоң жол бар бул жакта. Анан ошондой эле бул жакта бир 2 майлда аэропорт бар, Охайр аэропорту жайгашкан. Бул павильондун локациясы аябай сонун. Бүт жакка ыңгайлуу, жакын бүт эмелер бар. Кийим коюучу бөлмө, кичинекей бөлмө экен. Ошо бул жерде бир бөлмөлүү болуп иштелет, залы бул жакта. Анан бул жакта парковканы көрсө болот. Алдыңкы зданиянын парковкасы бул жакта. Анан кийим коюучу жер кладовка болуп иштелип коет. Алтынбек, мен байкашымча, мындай караңгы болот экен да, Америкада квартиралар. Айталам, потолокто свет жок, лампочка жок. Ооба. Каяктан көрөсүң? Ошол жаңы келгендерге кызыктуу болушу мүмкүн. Бул жакта өзүң коюшуң керек. Өзүң светильник коюп, анан жандырсаң болот. Бул комплексте бир комнаталуу үйлөрдө вообще жок, свет жок. Өзүң коюшуң керек да. Демек, дал ушундай бөлмө сиздерге берилет, ушундай квартира. Сиз аны өзүңүз жаткан төшөнчүңүздөн тышкары мебелдерди да коюсуз, эмеректерди өзүңүз алып келишиңиз керек. Диван болобу же спальня? Бул жак абсолютно бардыгы мындай пустой берилет.
кирген адамдар өздөрү бүт неме кылыш керек. Эмнектерин алып келип бардыгын коюш керек. Көчүп кетип атканда таштап кете берсе керек бирок. Жок, көчүп кеткенде деле алып кетишет. Болбосо кааласа алып чыгып салыш керек. Калтырганга болбойт. Алтынбек, бул жерде мен кир жуучу жайды көрбөй жатам го. Машина жок экен. Ооба. Кир жуучу машина бул үйлөрдө жок, то есть подвалда бар. Подвалга түшүш керек, анан ошол подвалга барып, ошоктон төлөп жуасыздар. Ашкана кичинекей экен. Бул жерден муздаткычты көрсөк болот. Газ бар экен, ысык суу, муздак суу, өзүнчө жуу турган жерлер. Анда эмесе квартирадан чыгып, деги эле бул имараттын өзү менен тааныш. Ооба, макул. Кыргыздар келип көп жашаган павильон аталышында имараттын ичин бир сыйра кыдырып бүткөн соң, Алтынбек, деги эле канча киши жашайт бул жерде? Деги эле бул жердин айтып берсеңиз, павильон тууралуу, имарат тууралуу. Бул павильон 5 зданияга бөлүнөт. 1115 квартира бар. Ошондо где-то бир 3000дей адам жашайт деп билем. Анан кыргыздар 400-500гө чамалап калган. Кыргыздар барган сайын көп келишип атат, аябай. Жаңы келгендер көп. Кыргыздардан башка бул жакта монголдор бар, индустар бар, американецтер бар, анан казактар бар, орустар көп, украинецтер да бар. Биринчи үй алууда кыйынчылыктар, кандай кыйынчылыктарга көп кезигишет? Бул жактын өзүнүн процесси бар. Жаңы келгендер, эркектердин поручительдери жок, тааныштары жок болуп калат. Анан тилекке каршы бул жакта поручитель же спонсор болуш керек. Ал жок, болбой калат. Ошондуктан биз аларга айтабыз, поручитель же спонсоруңарды алып бергиле. Анан Ооба, айталы Кыргызстанда мисалы менин мамлекетте иштеген айлыгым 15 000 болсо, менин бир бөлмөлүү үйүм 15 000 турат да кайрадан, ижарага алсам. Бул жерде айлык акысы менен теңегенде канчалык деңгээлде, канча процент айлык жашаганга кетиши мүмкүн? Бул жакта тааныш дос балдарым бар. Анан бул жакта негизинен траксистер бар, траксистер жашагандар бар, айтиде иштегендер бар, аэропортто иштегендер бар. Анан мындай карап көргөндө ар кимдин айлык акысы ар кандай. Бирок орто эсеп менен алгандачы? Орто эсеп менен алганда баарын эле берип отуруп калган атпайбы? Орто эсеп менен алганда допустим, бул жакта орто эсеп менен бир 4000-5000 доллар табышат айына. Анан ошонун 3төн 1 бөлүгүн берип калышат экен. Азыр бул жакка киребиз, биз бул жакка чип менен киришет, биз кирген адамдарга баарына чип беребиз, чип менен киребиз. Алтынбек, биздин байкашыбызча Америкада көчөдө кир жайылып турганын көргөн жокпуз, кургатканын да көргөн жокпуз. Демек дал ушундай жайларга келишет экен. Келишет. Бул жакта бир 12 кир жугуч машина бар, жана бир 10-12 чактуу кургаткыч машиналар бар. Булардын ар бириге приложение бар бизде. Приложение менен төлөсө болот. Төлөшөт. Карточкасы менен. Карточкасы менен. Бул жакта бир мисалы бир кирди салып жууш үчүн канча? 2,25 доллар турат, бул жакта жазылып турат. Ар бир 2,25 доллар. Бул жакта ошол приложение бар. Бир жолу регистрация кылышың керек, аккаунт ачышың керек, анан приложение менен уже төлөп колдонсоң боло берет. Акча салып же бул жерге жуйт окшойсуң. Бул жакка жуйт. Анан бул жакка кургатышат. Азыр мен силерге бассейн көрсөтөйүн. Бассейн сыртта. Бассейн жана залды көрсөтсөм болот. Навамед медициналык борборуна кош келиңиздер. Бир нече тилде сүйлөйбүз. 2 багытта кызмат көрсөтөбүз. Дартты аныктоо, дарылоо жана гинекологиялык баардык дарылануу текшерүүлөр көрүнүү үчүн сайтка кирип, телефон чалыңыз. Навамед тажрыйбалуу докторлор менен ден соолугуңузга кам көрүңүз. Достор, мен бул жерде сонун машыгуу залын көрүп турам. Көргөндө көз сүйүнүп атат. Бирок келгенге да эрип керек болсо керек. Машыкканга керек. Бул жерде велик деп тепсе болот. Жана ошол жерде бул жакта 4 машина бар, чуркай турган машина. Анан башка груша бар. Бул жакта йога рум да бар. Йога рум.
бул жакка кирсек болот. Мына ушул жерге кирип эми мындай көрүп, билеп, йога кылып эме кылса болот. Кээде өздөрү келип коюп кетишет. То есть коюп, анан кээде волейбол ойногондор волейбол ойноп же ракетка ойногондор ракетка кылып эме кылып кетишет. Аба келбейт дей турган болсок жаңылышабыз, дагы ушул жерден болот ошо сонун салттын жери болот. Кыргыздар жаңы келгенде көбүнчө каякта жашашат? Сиздин бул жакта отурукташканыңызга 10 жыл болуптур, салыштырмалуу өзүңүздүн аналитикаңыз. Мен 10 жыл болду, азыр бул жакта киргенимде, бул жакка жумушка киргенимде 1-2 ай эле болду. Азыркы убакта кыргыздар аябай көп келатат, бири-бирин тартышат. Анан азыр мен киргенимде дагы кээки кыргыздар мындай ыраазы болуп, кээки билбегендер бар, англисче билбегендер, анан жардам берсең сүйүнүп калышат. Азыр анан бири-бирин тартышып, эми кыргыздар негизи ушунайбыз го, бири-бирин тартышып, бирөө киргенден кийин эме кылышат. Көп азыр кыргыздар азыркы убакта аябай күн сайын келишет мага. Күн сайын келишип, квартира издешет, квартира сурап кетишет, процесс кандай деп сурап кетишет. Магазиндер барбы? Магазиндер бар, ооба. Бул жакта бизде охранниктер отурушат. 24/7 иштешет. Бүт камералар бар павильондо. Анан ошондой эле бул жерде магазин бар. Эмне павильондо отурат болду? Павильон десе биз бирдемиздер эсетишибиз. Мен да мурда ушинтип ойлочумун, бирок атыны кандайдыр ушинтип атап коюшту да, павильон апартмент депчи. Павильон десе эле кыргыздардын жашаган жери деп айтышат экен, э? Ооба. Бул жакта магазин бар. 7-ден 10-га чейин или, по-моему, 12-ге чейин иштешет. Ичинде бүт керек нерселерди алып эме кылса болот. Эң негизгиси, достор, салкын, кенен, өзүнчө бир эс алуу жайда жүргөндөй сезим калтырат экен. Ошондой эле бул жакта салон бар. Nail салон, спа салон деп коет. Турмак жазатып, эгерде же укалоо массажга кире турган болсо, дагы ушул жерге. Анан бул жакта бизнес-центр бар. Wi-Fi бесплатно, келип, керек нерселерин колдонуп, эме кылып кетсең болот. Бул жерге кирип эле жөн отуруп өнөтөбүз, э? Кирип жөн эле отуруп эме кылса болот. Отуруп. Достор, бул иштөө кеңсеси экен. Эгерде үйүңүздө бир балдарыңыз сыйлап тоскоолдук жарата турган болсоңуз да ушул жерге келип, компьютерлар менен отуруп, чыгармачылык жаратып иштеп кетсеңиз болчу эле. Принтер бар экен. Мына бул жакта кыргыз немелер. Альбина. Чупачып алып алдыңбы? Кимдин кызысың? Канчадасыңар? Кана кел экөөбүз мынтип эле учурашып коелу. Өзүңөр. Өзүңөр бар да. Булар бул жакта көбүнчө сабак кылышат, анан келишип. Балдар сабак окуй турган жер экен да, сон кыргыз туугандарыбыздын балдарын көрдүңүздөр, достор. Айтылчат, Чикагоны кыргыздар басып, Москва бүтүптү. Кыргыз комьюнити Чикагода чоң негизинен, аябай чоң. Биринчи кыргыздар өтө көп. Анан бул жакта бассейн. Сонун. Бул жерде хлордолгон суунун жити келип атат, э? Тазалап турушат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Дагы бир кыргыз мекендешибиз. Бул жакта бассейн бар, жана бул жакта бизде парилка деп коет. Парилка. Ушу Калифорниядан келдик. Бияка Алтынбек. Эмнеге бул жака келдиңиз? Эми жана бизге трака удобный болгондун себебинен ушу Чикагога келдик да. Серса трако ошо келип Алтынбекти көрдүк, билдик, чалсак, бизге жардам берди. Америкада биринчи үйдү кантип табыш керек, кантип издешет? Биринчи үйдү кредитный историяң болмоюнча билбейм, эми бирөөнүн эмесинен болуп, кандай ошондой болуп, бирөө гарант болуп бериш керек обязательно. Болбосо ала албайсың. Болбосо аласың, эми акчаң болсо, период 6 ай же 1 жылга ошентип алса болот. Негизи келген кыргыздар кантип турак жай менен камсыз болот? Эми бу жерде кыргыздар көп, Кудайга шүгүр. Общий группа, чат бар, бири-бирибизге жазышып, эметсек болот.
арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Бул достор биз 16 этажга чыктык. 2 бөлмөлүү. Жок, бул 4 бөлмөлүү. Таунхаус. Пентхаус болуп калат да ошондо. Ижарага алышат. Эми семьясы көп же көп адамдар болсо, ошолор Суроо талап бар айтып. суроо талап барлар алышат. Бул 1602 бул жакта. Бул жакка киребиз, э? Люкс экен көрүнүп турат, ошол эле кийим илгичтери дагы айнектери башкачараак экен. Бияктын ижарасы канча? Бул жак 4 комнаталуу, анан 2.5 bathroom деп коет. 3350 болуп турат. 3350 айына. Анан терезелери. Терезе дагы сонун чоң. Шаар толгон, э? Даунтаун көрүнүп турат, кечинде ой сонун көрүнөт бул жакта. Мындай үйлөрдү кимдер алат? Айталы кыргыздардын арасынан. Эми бул жер 4 комнаталуу болгондуктан 2 семья же бир 4-5-6 адам алса болот. Бул 4 комнаталуу үй. Досторум студенттер жан келгенде квартираны кантип издешет, кайерка жашашат студенттер? Көп учурда студенттер общагага көбүнчө киргенге аракет кылышат, бирок көптөн студенттердин тааныштары Чикагодо көп болгондуктан көбүнчө тааныштарына барып жашашат, же чогуу студенттер чогулуп квартира чечишет. Бир квартирада бир орунду алыш үчүн бир студент кошуп жашашат. Среднем бир студент $500 чейин. Бир орунда, э? Бир орунда. Кошулуп жашашат. Кошулуп 3-4 студент кошулса, ар бири $400 болуп калат. Павильонда кыргыздар көп экен, да кыргыздар көп кайсы жерлер бар? Кыргыздар көп, Норсайдта кыргыздар көп, Шамбурчактарда кыргыздар көп, анан ушул айылына чөйрөдө кыргыздар көп. Мисалы квартира издейм дегендерге кандай кеңеш берет элеңиз сиз? Эмне кайсыл критерийлерди сөзсүз түрдө эске алыш керек? Эми Жанагы поручитель эсептен тышкары. Эсептен тышкары ай сайын убагына төлөш керек. Ар бир айдын 5-не чейин төлөш керек. Төлөнбөсө пеня кошулуп калат, үстүнө late fee деп коет. Кеткендер жок экен да, демек бардыгы документалдашкандан кийин эле. Кыргызстанда студенттер качып терезеден ыргытып кете берген бир окуялар болду эле. Андайлар эми бул жакта Америкада бардыгы системалашып калган, бүт аябай кийинки убактардан кийин эле чыгып калышы мүмкүн ошол нерселер. Ошондуктан collection деген система бар. Если качып же төлөө кетип турган болсо, ошол жака берип коюшат. Анан ал жактар уже сот аркылуу чечип, анан уже экесе кылып төлөттүрүп ала алышат да. Анан бул на будущем уже качып төлөбөй кетип калсаң, кредит скоруңа жаман болуп калат. Тилекке каршы уже келечекте машина алышка же үй алышка же башка себептерге уже кыйналып каласың да, анткени уже историяңа түшүп калат. Америкалык баягы жарандардын баласы 18-ге чыккандан кийин алар кайка көчүп кетет? Алар же ижарага көп алабы, же алардын дагы системасында балага үй алып берүү деген барды, буларда турак жай маселеси кандай? Эми турак жай маселеси көбүнчө американецтерди карап көрсөк, американецтер 18-ден кийин эле айтышат, то есть эгерки американецтер уже сен чоңоюп калдың, эми мындай аракет кыл, өзүң аракет кылышың керек деп анан квартира алып чыгып кеткенде эме кылышат. То есть керки ата-энелер бар, жардам беришет, а керкилер уже өздөрү аракет кылып, башка квартира алышып, анан жумуш иштери бар болот, жумушта иштешип чыгып кетишет да негизинен. Демек, аларда деле баягы турак жайы ар биринде бар деп айта албайбыз, э? Ар кандай жашоо кырдаалы бар. Америка десе эле, мисалы ойлошубуз мүмкүн, ар бир америкалыктын өзүнүн жеке үйү бар деп. Ооба. Эми бар эмес да, керкилер ата-энелери менен жашап, анан кандайдыр бир убакыттан кийин мындай возможность бар болгондон кийин өздөрү отдельно чыгып кетишет. Керкилери уже даяр болушат, чыгып кетишет да, жумуштары, эмелери, квартиралар бар болот, чыгып кетишет. Сиздин бул жумушта иштегенде бир форс-мажор учурлар болдубу? Мүмкүн түн ичинде чалып, жардам сурагандар болобу? Кандай учурда көбүнчө кыргыздар? Эми ушундай случайлар болгон, анча-мынча кыргыздар келип калып, братан, кел по-свойски кылайлы депчи. Анан эми ал тилекке каршы менин колуман келбейт. Процесс деген процесстен өтүш керек, поручитель, спонсорлор болуш керек. Анан ошондо керкилер келип, братан, биз эми чисто депозитин берип төлөп кичине не кылбайлы, ошондой кылып турбайлы дегендер болот да. Тилекке каршы ал менин колуман келбейт, анткени upper management деген бар, ошол жактан квартира беришет да. Түн ичинде чалды дегендер андайлар жок. В основном, то есть офиске чалышат, офис 9-дан 6-га чейин иштейт. Же кээде мен WhatsApp номериме чалышат, эми тааныган билгендер. Анан мен түшүндүрүп айтам, эртең келсеңер, балким квартираны көрсөтүп берем. Сиздин түзмө-түз бул жактагы кызматыңыз? Leasing consultant.
адамдар келсе квартира көрсөтүп жайгаштырып эмне керек, эмне кылыш керек, кайсыларды билиш керек, анан парковкаларды түшүндүрүп бүт мындай рулдарын түшүндүрүп берем павильондун эмелерине. Алтынбек, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Достор, Америкадагы менин биринчи турак жайым деген темага да ушул имаратка келген адамдарга квартира берүүдө өзүнүн кеңешин берген мамлекеттик иште иштеген мекендешибиз Алтынбек Абдрасулов бизге сонун маек берди. Биз менен чогуу болуңуздар. Сиздер менен алып баруучу кызматта мен Саната Жумакаева болдум. Өнөктөшүбүз куруу компаниясы Авангардка терең ыраазычылык билдиребиз.